Бекмамат Осмонов атындағы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Математика окутуучу Токтогулова Гүлназ Абдыманаповна. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү лекциялык сабактын темасы сызыктуу теңдемелер системасы. Сабактын максаты сызыктуу теңдемелер системасынын түрлөрүн билесиңер. Сызыктуу теңдемелер системасын Крамердин жана Гаусстун методдору менен чыгарууну үйрөнөсүңөр. Баалоо критерийлери. Сызыктуу теңдемелер системасын түрлөргө ажыратууну билишсе, сызыктуу теңдемелер системасын Крамердин жана Гаусстун методдору менен чыгара алышса. Сабакта талкуулануучу суроолор. Биринчи, сызыктуу теңдемелер системасынын түрлөрүн аныктоо. Экинчи, сызыктуу теңдемелер системасын Крамердин методу менен чыгаруу жана сызыктуу теңдемелер системасын Гаусстун методу менен эсептөө. Эң белгисизи эм сызыктуу теңдемелер системасы деп төмөндө берилген теңдемелер системасын айтабыз. Мында АИЖ каалагандай сандар жана тиешелүү түрдө белгисиздердин коэффициенттери, бош мүчөлөрү деп аталышат. Теңдемелер системасынын чыгарылышы деп бул системага койгондо ар бир теңдемени теңдеш барабардыкка айландыруучу сандарынын жыйындысын айтабыз. Теңдемелер системасы жок дегенде бир чыгарылышка ээ болсо, анда ал биргелешкен деп аталат. Ал эми чыгарылышы жашабаса, биргелешпеген деп аталат. Биргелешкен теңдемелер системасы жалгыз гана бир чыгарылышка ээ болсо, анда система аныкталган деп аталат. Ал эми бирден көп сандаган чыгарылыштарга ээ болсо, аныкталбаган деп аталат. Мисалы, төмөндөгү теңдемелер системасын карасаң, бул система биргелешпеген. Анткени бул системанын чыгарылышы жок, чыгарылышка ээ эмес. Мисалы, төмөндөгүдөй теңдемелер системасы берилсин. Система биргелешкен жана аныкталган, себеби бул система жалгыз гана чыгарылышка ээ. Бул жерде чыгарууда x1 1-ге барабар болот, x2 0-го барабар болот. Эгерде эки теңдемелер системасы чыгарылыштардын бирдей көптүгүнө ээ болсо, анда алар эквиваленттүү системалар деп аталышат. Матрицаларга колдонулуучу элементтерди өзгөртүп түзүүлөрдү берилген системага колдонууда ага эквиваленттүү болгон система алынат. Системаны элементардык өзгөртүп түзүүлөргө төмөнкүлөр кирет. Теңдемелердин ордуларын алмаштыруу, системанын каалагандай бир теңдемесинин эки жагын тең, кандайдыр бир нөлдөн айырмалуу чыныгы санга көбөйтүү, системанын бир теңдемесинин эки жагына тең кандайдыр бир чыныгы санга көбөйтүлгөн экинчи бир теңдемесин кошуу. Сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруу төмөнкүдөй методдорду колдонсо болот. Крамердин методун, матрицалык жол менен чыгаруу методу жана Гаусстун методу. Сызыктуу теңдемелер системасын Крамердин методу менен чыгаруу. Сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруу үчүн m барабар n учурда гана Крамердин методу колдонулат. Бизге төмөндөгүдөй сызыктуу теңдемелер системасы берилсин. Аны чыгаруу үчүн биз биринчи теңдемелер системанын негизги аныктагычын түзүп алабыз. Негизги аныктагычты дельта деп белгилейбиз жана экинчи тартиптеги аныктагычтарды чыгаруу эрежеси боюнча чыгарабыз. Дельта x'ты табуу үчүн негизги аныктагычтын биринчи мамычасынын ордуна бош мүчөлөрдү коюп, эреже боюнча аныктагычты эсептеп коебуз. Дельта y'ти табуу үчүн аныктагычтын экинчи мамычасынын ордуна бош мүчөлөрдү коюп, аныктагычты эсептейбиз. Эгерде системанын аныктагычы дельта 0-го барабар эмес болсо, анда биринчи система жалгыз чыгарылышка ээ болот. Бул жерде x дельта x бөлүнгөн дельтага, y дельта y бөлүнгөн дельтага барабар. X менен y'тин бул маанилерин биринчи системага коюп, анын канааттандыра тургандыгын көрөбүз. Демек, экинчи формула Крамердин формуласы деп аталат. Бизге төмөндөгүдөй теңдемелер системасы берилсин. Бул системаны чыгаруу үчүн биринчи негизги дельта аныктагычын түзүп алабыз жана аны экинчи тартиптеги аныктагычтарды чыгаруу боюнча эсептейбиз. Андан кийин дельта x менен дельта y'ти дагы экинчи тартиптеги аныктагычтарды чыгаруу боюнча эсептеп, x'тин жана y'тин маанилерин табабыз. Табылган маанилерди берилген системага коюп, барабардыктын тууралыгын текшеребиз. Биртектүү эмес үчүнчү тартиптеги сызыктуу теңдемелер системасын карайбыз. Бизге 3 белгисиздүү үчүнчү тартиптеги сызыктуу теңдемелер системасы берилсин. Белгисиздердин коэффициенттеринен түзүлгөн үчүнчү тартиптеги аныктагычын түзүп алабыз.
жана ага төмөнкү кошумча аныктагычтарды түзөбүз. Үчүнчү тартиптеги матрицанын аныктагычын төмөнкү формула боюнча аныктайбыз. Аныктагычтардын үчүнчү формуланын жардамы менен эсептөө үч бурчтуктар эрежеси же Сайрустун эрежеси деп аталып, схемалык түрдө төмөнкүдө көрсөтүүгө болот. Эгерде системанын аныктагычы нөлгө барабар болбосо, анда система жалгыз чыгарылышка ээ болот жана ал чыгарылыш төмөнкү Крамердин формуласы менен табылат. Бул жерде x дельта x'тин дельтага болгон катышына, y дельта y'тин дельтага болгон катышына, z дельта z'тин дельтага болгон катышына барабар. Мисалы, бизге төмөндөгүдөй теңдемелер системасы берилсин. Бул системаны чыгаруу үчүн биринчи негизги аныктагычын түзөбүз жана аны үчүнчү тартиптеги аныктагычтарды чыгаруу эрежеси боюнча эсептейбиз. Андан кийин дельта x'ти, дельта y'ти, дельта z'ти аныктагычтарын эсептеп, x, y, z'тин маанилерин табабыз жана берилген теңдемелер системасындагы белгисиздердин ордуна коюп, системанын жообу тууралыгын текшерип коебуз. Кийинки мисалды карайбыз. Бизге төмөндөгүдөй теңдемелер системасы берилсин. Бул системанын негизги аныктагычын түзүп алып, аны аныктагычтардын эрежеси боюнча чыгарганда мааниси нолго барабар болот. Демек, бул учурда теңдемелер системасынын чыгарылышы жок болот. Эми сызыктуу теңдемелер системасын Гаусстун методу менен чыгарууну карайбыз. Теңдемелер системасынын чыгарылышы деп ар бир теңдеменин теңдештикке айландыргычу белгисиз чоңдуктардын маанилерин айтабыз. Гаусстун методунун идеясы системанын бир теңдемесинен изделүүчү чоңдуктардын бирин калгандар аркылуу туюнтуп, системанын калган теңдемелериндеги анын ордуна коюу болуп эсептелет жана бул процесс улам-улантыла берет. Эгерде теңдемеде эки эле белгисиз жана эки теңдеме болсо, анда бул процессти бир эле жолу жасаганда берилген система үч бурчтук түрүнө келет жана берилген системанын чыгарылышы бар же жок экендиги көрүнүп калат. Гаусстун методу системаны үч бурчтук түрүнө келтирүү же белгисизди ордуна коюу же белгисизди азайтуу методу деп да аталат. Гаусстун методу сызыктуу теңдемелер системасы үчүн жана сызыктуу эмес теңдемелерден турган системалар үчүн дагы чыгарууда жакшы натыйжаларды берет. Бизге теңдемелер системасы берилсин. Бул теңдемелер системасын Гаусстун методу аркылуу чыгаруу үчүн анын коэффициенттеринен түзүлгөн кеңейтилген матрицасын түзүп алабыз. Мисалы, бизге төмөндөгүдөй теңдемелер системасы берилсин. Бул системанын кеңейтилген матрицасын алабыз. Биринчи жолчо менен экинчи жолчонун ордуларын алмаштырабыз. А матрицасынын биринчи жолчосун кезеги менен -2, -3 сандарына көбөйтүп, алынган жолчолорду экинчи жана үчүнчү жолчолоруна кошуп, акыркы эки жолчодон x1 белгисизин жоебуз. Экинчи, акыркы матрицанын үчүнчү жолчосунан экинчи жолчонун тиешелүү элементтерин кемитип, акыркы жолчодон x2 белгисизин жоебуз. Башкача айтканда, төмөндөгүдөй система орун алат. Демек, ушуну менен сабагыбыз жыйынтыктайбыз. Демек, силер бүгүн сызыктуу теңдемелер жөнүндө түшүнүк алдыңар. Сызыктуу теңдемелер системасын Крамердин жана Гаусстун методдору менен чыгарууну үйрөндүңөр. Төмөндөгү системаларды үйдөн чыгарып келесиңер. Саламатта калгыла.